Жазуучунун мааракесине арналган илимий конференция Кубатбек Жусупалиевдин философиялык дүйнөсү аталышында өттү. Себеби автордун эмгектери философиялык мааниси менен өзгөчөлөнүп турат. Кубатбек Жусупалиевдин чыгармаларынын бардыгы адамдын жан дүйнөсү. Мисалы үчүн Муздак Дубалдардагы Арыковдун образы бул жөн эле турмушу, кадимкидей эле бир сайдан өткөнүнүн өзү алты бет. Жөнөмөктүү ошол дүйнөнү адам кандай кабыл алат? Жекепенде менен турмуштун кагылышы кандай болот? Анын башында түшкөн проблема кандай чагылдырылыш керек? Ар бир адам бул бир заман экендигин, бир дүйнө экендигин Кубатбек Жусупалиев эң сонун чагылдырганда. Кубатбек Жусупалиевдин калемине Муздак Дубалдар, Улакчы, Толубай сынчы, Сүйүүм менин чымчык болуп сага учат аттуу эмгектер таандык. Алар советтик идеологияны ээрчиген ошол учурдагы чыгармалардан кескин айырмаланган. Кубат Жусупалиев сөздүн түз маанисинде бүгүнкү күндүн залкар классик жазуучусу. Ал кыргыз мамлекетинде суверенитет жокто ошол эгемендүүлүктү жаза билген. Анда чыгыштын да батыштын да эң негизи кыргыз элинин өзүнчө колорити бар, тереңдик бар, өзүнүн стили бар. 90-жылдары эркин басма сөз келгенде ошонун башында Кубат эке турган. Кыргыз окурмандары сүйүп окуйт, анын чыгармачылыгы боюнча илимий эмгектер жазылган. Жалпы биз түрк дүйнөсүнө таанышыбыз керек. Дом постоянно пополнялся книгами. Үйүбүздө абдан көп китептер бар эле. Атабыз аны талыкпай окучу. Адабият анын жан дүйнөсүнүн ажырагыс бөлүгү десек болот. Чыгармалары көпкө жарык көрө албай жаткан учурлар болгон. Маселен, Муздак Дубалдар 1969-жылы жазылган. Бирок ал 20 жылдан кийин гана басылып чыккан. Фотографироваться? У вас что-нибудь понаряднее найдется? Кубатбек Жусупалиев адабиятка гана эмес, кино дүйнөсүнө да аралашкан. Ал бир катар толук жана кыска метраждуу фильмдердин сценарийин жазган. Калугул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.